өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрен, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң. Арбаңыздар, біз өткөн көрсөтүүбүздө элдик уул болуш үчүн баланы кантип салттуу багытта тарбиялайбыз. Дегеле Кыргыздын түпкү нускасында элдик уулду кантип тарбиялашкан. Biz ошонун бир пайдалуу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн ошол элдик уулдун өзүн чечмелеринин астында туруп атабыз. Ошон үчүн борборубуздагы ошол Кыргыздын байыркы жашоосун чагылдырган, байыркы маданияты өзүнчө бир өзүнчө болуп бөлүнгөн, өзүнчө бир кыргыз айылы десек да болот. Супара этно борборуна буга чейинки биздин активдүү маектешибиз ошол кыргыз таанымды бир нече жылдан бери изилдеп, ошол боюнча бир нече эмгектердин ээси Багдөлөт коомдук фондунун төрагасы Мелис Мураталиев чакырып бүгүн ушу маекке тарткан отурам. Экинчи маегибизди баштайбыз. Арбаңыз, Мелис. Бар болуңуз. Биз өткөндө өзүңүз билесиз, элдик уулду, элдин уулун тарбиялаш үчүн биз энелерге көңүл бурушубуз керек деп. Биз ошонун эң пайдалуу десек да болот. Ошонун бир өңгүтүн айтканбыз. Бүгүн ошол элдик уулду чечмелесек. Элдик уул деген ким? Анын кайсы милдеттери бар? Бул абдан олуттуу маселе. Менимче жеке пикиримде ошо бүгүн биз ушундан абдан кандай десем жетишпей ушул жагыбыз кемтик болуп атат да. Тарбия багытында дагы, анан негизи эле коомубузда, элибизде ошо элдик уул деген түшүнүк мындай четке кагылып, же болбосо жок койсо болуп баратат. Себеби элдин камын ойлогон, элге кызмат кылган, элдин жүгүн көтөргөн, элдик уул деген ошол да. Ошондой кишилерди элдин камын көргөн. Элдин камын көргөн ошондой биз акыркы убакта өтө сейрек кезиге баштадык. Себеби азыркы базар экономикасынын ураны жеке кызыкчылык, адамдын баягы аң сезимин такыр башка нукка буруп, адам өзү үчүн жашап калды. Кыргыздын салттуу жашоосунда биз ошол негизге кайсы макалды алып карагыла, эл жөнүндө макалда, же болбосо уул эр жигит жөнүндө макалда ошол эл менен байланыштуу кыз бар да. Мисалы, эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Эр энеден төрөлөт, эл үчүн өлөт деген макалдар бар. Ошонун баары элдик уул жөнүндө. Биз бүгүн дагы жакшы каалоот элек бата айтсак дагы элдин уулу бол деп айтабыз. Мунун баары биздин улуттук эс тутумубузда, кан жаныбызга сиңген бир улуу сыпат да ушул элдик уул. Анан бүгүн терең түшүнбөсөк дагы, бирок ошону кайсы бир деңгээлде каалайбыз жүрөгүбүздө. Жан дүйнөбүз менен ошону туябыз да. Болгону бир бүгүнкү заманда ошол нерсе биз мындай көп түшөлтпөй калды. Эми мен ойлойм, эгерде баягы каны кыргыз, жаны кыргыз болгон адамдар эгер негизи түшүнүп билсе, жок деп айтпаш керек. Өзгөчө тарбияда, биз тарбиялоодо, балдарды тарбиялоодо, биз элдик уулдарды кантип тарбияласак болот деген маселени бүгүн. Ар бир эле ата эне кааласа керек, ошо каалайт, менин балам ошо элдин уулу болсо экен деп. Бирок эмнегедир ошо каалаган ишке ашпай калып атат да. Себеби замандын талабы, замандын агымы, баалуулуктар башкача болуп кетпедиби. Бирок ошентсе дагы биз түптүү элбиз, байыркы элбиз, улуулук уңгубузду жогото элекпиз. Ошон үчүн мен терең ишенимим бар, биз дагы деле ошондой элдик уулдарды тарбиялап өстүрүп, дүйнөнү дагы бир эмес, дагы бир канча эле таң калтырганга толук негиз жана мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми элдик уулду тарбиялоодо мен азыркы айта турган сөзүм мындай: эмнеге көңүл бурдуруш керек баланы? Бул жерде өтө бир жакшы маселе бар. Баланы тарбиялоодо, ошо элдик уулду тарбиялоодогу баланын көңүлүн эмнеге буруу керек? Баланын көңүлүн буруп, бала көңүл бөлгөн нерсеге маани берсе, анан ошону менен, ошону баягы өзүнүн дүйнө таануудагы, жашоону таануудагы ошол нерселерди өзөк кылып тутса, ошондой элдик уул болот. Ал көп эмес, бирок өтө негиздүү түшүнүктөр. 3 эле нерсеге баланын көңүлүн буруш керек экен тарбиялоодо. Ошол 3 нерсени бала
туура кабылдап, дүйнө таанымды жанагы дүйнө таанымы дейбизби, же болбосо өзүнүн бир жан дүйнөсүнө чейин сиңирип ошону өзөк кылып tutsa, анда ал элдин жүгүн көтөргөн, мекендин кызматын аткан ушундай бир элдик ул болот. Үч эле нерсе. Биринчиси бул тамыр. Тамырга көңүл бурулуш керек. Экинчиси бул билим, албетте билим. Анан үчүнчүсү тазалык. Мында карасаң жөнөкөйлө түшүнүктөр, анан эми ушунун ар бирөөнү талдаганга аракет кылалы. Тамыр деген бул кенен түшүнүк. Тамыр бул мисалы эгерде бак менен салыштырсак, өсүмдүк менен салыштырсак, өсүмдүктүн дарак болобу, бак болобу, бою канчалык бийик болсо, демек тамыры ошончолук терең деп түшүнүш керек. Себеби тамыры терең болбосо, ошол нар жака берген бою дагы дарак шагып, анын баарын кармаш тамырга байланыштуу да. Тамыр канчалык терең болсо, ошончолук бактын бою дагы, шагы да ошончолук кенен болот. Бою бийик, шагы кенен болот. Тамыры терең болсо. Тамыры терең болгон сайын, күчтүү болгон сайын дарак сырткы таасирлерге туруштук бере алат. Шамал болобу, борон болобу, жамгыр, кар жайбы, ошого туруштук берип, ийилип, сынбай, майтарылып кетпей, туруштук бере турган бул бир гана тамыр. Тамыры бекем болсо өзөгө күчтүү болот деген сөз ошол да кыргызда. Анан бул эми салыштырмалуу баягы өсүмдүктөр дүйнөсү менен салыштырдык. Эми адамга карата келгенде тамыр деген эмне болот? Адамдын тамыры бул эң биринчи анын тарыхы. Тарыхы демек анын басып өткөн жолу, турмуштук тажрыйбасы. Тарыхты изилдөөдө биз бүгүнкү билим берүүдө тарыхты окутууда бир кемчиликтерди мен байкап калдым. Биз тарыхка жөн эле историография катары окуйбуз да. Мисалы, мынтип коет да, баланча жылы, баланчанчы кылымда болгон эмес. Тигинткен, мынткен. Анан даталарга көбүрөөк маани беребиз. Окуялар менен бул кылымда, баланчанчы жылы деген нерселерге көп. Ал да керек, сөз жок. Бирок эң негизги өзөктүү маселе тарыхтан биз сабак алышыбыз керек. Сабак алуу деген кандай? Ошол тарыхта ээлеген орду болот, жөнүндө сөз болот атса, мисалы, кыргыздар жөнүндө сөз кылсак, баланча доордо кыргыздар мамлекет куруп жашаптыр деген сөздү айтса, бизге эң маанилүү нерсе мамлекетти кантип курушту? Ким курду? Кандай жол менен? Ошол мамлекеттин баасы эмне? Канча жыл курду? Анан мамлекет болуп жашаганда кандай тартип орнотту? Кандай жетишкендик болду? Кандай кемчилик болду? Мына ошого көңүл бериш керек. Ошону издеш керек тарыхтан. Казыш керек. Же болбосо биз мамлекет тарыхтан окуп атабыз. Биздин доорго чейин 201-жылы кыргыздар жөнүндө эң биринчи эскерүү бар экен деп биз азыр расмий билим берүү системасында тарых сабагында ушуну окутат балдарга. Андан башка дагы жаңы маалыматтар бар, бирок азыркы бизде колдо бар маалыматтар ошол 201-жылы эң биринчи эскерүү бар экен. Анан көптөр сурайт, эмне эскериптир кыргыздарды? Жаштары дагы, орто мурну деле, улуулары деле кабар алгандары бар бул. Алар айтат, кыргыздын эскерүүсү бар экен, сүрөттөмөсү бар экен. Өңү кызыл, чачы кызыл, көзү көк, ушундай деп эскерилет. Анан жоокер болгон. Ал анча мааниге эмес. Эң маанилүүсү айтылып атат. Мына факт таянсак, жүйөсү мындай. 201-жылы хуннулардын падышасы Моде Шанюнь кыргызды багынтып атат. Мамлекет. Ошону Кытай императоруна кат жазып атпайбы? Мен баланча мамлекеттерди багынттым, булар менин карамагымда, мен императормун, Шанюньмун деп жарыялат. 3 эле сүйлөм жазат. Ошо багынттым деген мамлекеттердин тизмегинде 5 мамлекетти багынттыр, ошонун бири кыргыз мамлекети, же болбосо Гянгун мамлекети дейт. Ошол катты архивде сакталган, биздин доорго чейин 201-жылы жазылган катты биздин бийликке берип атат Акаевдин доорунда. Мына силердин тарыхыңар билип алгыла. Анан биз ошону сүйүнүп алып туруп, анан дүйнөгө жар салып белгиледик. Мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгы. Тарыхта ошондой үйрөтпөйт. Биринчи эскерүү коет, ал эмне эскерүү? Маани берилбей атат. Мааниси биз мамлекеттүүлүктү жоготкон жыл. Эми суроо турат. Эмне үчүн туруштук бере албай калдык хундарга? Кандай кемчиликтер болду? Кандай кемчилик болду? Эмне себептен туруштук бере албай калдык? Курал жаракпы, ынтымакпы, биримдикпи, көлөмбү, өлчөмбү, элдин саныбы? Анын баарын иликтеш керек да. Мына ошону иликтеп тамырын тапкандан кийин ошондон сабак аласың. Эгер илгери эле ошондой болсок, илгери эле мамлекет курсак, бүгүн эмне жашай албайбыз?
Бүгүн мамлекет кура албайбызбы? Бүгүн мамлекетти башкара албайбызбы деген тыянакка келиш керек да. Тарыхты билүү деген ошол. Өткөндөн сабак алуу. Биздин кандагы, улуттук эс тутумдагы, билим тажрыйбабыздагы эмне деген өрнөктөр болгонун биз тарыхтан казып окуп үйрөнсөк, бүгүн аны бүгүнкү замандын талабына коюп койсок болот да. Аман бербейбиз. Бүгүн биз жок Малайзия мынтип өркүндөптүр, биз ушундай болушубуз керек. Жок Швейцария кыйын экен, биз Швейцария болушубуз керек. Жок Сингапур андан окумуш экен, биз Сингапурдун жолуна түшүбүз керек. Бирөөнү туура атабыз, өзүбүзгө келе элекпиз. Өзүбүздүн тажрыйбабызга, Тамырыбыздагы тамырыбызда жаткан тажрыйбабызга кайрылбай атабыз. Эгерде ошого кайрылсак, анда элдин уулу деген элдин камын, элдин кызыкчылыгын көзгө деген элдин тажрыйбасынан башталыш тереңге керек. кайта. Элдин тажрыйбасынан башталып таяныш керек деген сөз да. Элдин тарыхын билиш керек. Сен кимсиң, кандай элсиң, качан жаралдың, бул жашоодо эмне тажрыйба топтодуң, эмне ийгилигиң жетишкендигиң болду, эмне кемчилигиң болду, ошону билиш керек. Баланын ички сыймыктануусун көтөрүп чыгышыбыз керек экен да. Тарых деген ошол. Бул илимий өңүттө карасак, экинчи маселе Кыргызда илгертен бери тарых илими азыр пайда болсо, а илгери деле тарыхка өзгөчө көңүл бөлчү, аны санжыра менен окутчу кыргыздар. Санжыра бул ошол эле тарых. Санжыра бизде бүгүн дагы санжыра деген түшүнүктү биз чектелүү мындай чектеп койдук. Санжыра десе өзүнүн ата тегин сүрүү деп коет. Баланча ата бабасын сагат окуялар менен кушталат да. Ооба, санжыра деген тек сүрүү деген маселе бар. Ооба. Санжыра бул жөн эле тек сүрүү эмес. Тек сүрүү санжыранын ичинде бир компонент, бирок санжыра деген тек сүрүү менен отуруп, ар бир ата тегинде кайсы муунда болбосун, ошол жашоодо ээлеген орду жөнүндө билим, анын кылган кызматы, айткан акылы, ийгилиги жетишкендиги, аны менен катар жашоодо адашканы, жаңылганы, кемчилигин кошо үйрөткөнү ошол санжыра болот. Ошону муундан муунга жазуу түрүндө болбосо да ооз-эки айтып, мээсине куюп келгени бул ошо жашоону тааныткан да. Жет атанын ичинде деле баары ийгиликтүү болгон эмес да. Албетте. Ошонун бирөөсү менен сыймыктанып, бирөөсү менен өкүнүп отуруп, бала жанагы турмуш сабагын алган. Анан ошондон ал отуруп кимиси менен сыймыктансаң, ошол нерсени алып чыгып, ошол сыймыкка жеткизген сапаттарды кайра өзүңдөн өркүндөтүп чыгар, өстүр. Өкүнткөндү көрүп туруп, сабак аласың дагы ушул нерсе бар экен бизде, ушундан биз арылышыбыз керек деп тыянакта. Мына ошону санжыра берет. Демек, тамырга көңүл буруу, анын ичинде биринчи тарых. Кандай чоң негиз берет бизге. Турганга негиз берет го. Биз эмнеге таянып туруп анан иш кылабыз деген бул таяна турганың сенин тарыхың, өткөн жолуң, турмуштук тажрыйбаң. Бул биринчи. Экинчиси ошо тамыр дегенде бул мурас. Ата-бабадан келаткан мурас, ал жерден салтың жатат, ал жерде ырымдарың жатат, ал жерде сен өнөрүң жатат, көп нерсе жатат. Бунун баары мурас деп коебуз, Ошонун баарында дагы ал дагы бул сенин бир чыгармачылыгың, сенин жаратмандыгың, сенин бир ийгилигиң да ошонун баары. Мисалы, бир эле нерсени айтам, манас өнөрүн айтабыз, манас айтуу өнөрү. Мындан артык мурас барбы бизде? Аны кармап калып, аны биринчиден аны түшүнүп баалоо, аны асыроо, кармап андан ары өркүндөтүп кетүү, бул эмне деген чоң жүк. Кудайга шүгүр биз аны жогото элекпиз. Манасчылар дагы деле бар. Манасчы касиетти тутуп, ошол касиетке кабылып, аян аркылуу сыр керемет дүйнөгө аралашып, ошонун жүгүн артып, бүгүнкү чейин манасчылар келатат. Манас айтып. Мурас, улуу мурас. Ошону унутпа, жоготуп коюшпат эле. Сыйлабасаң, маани бербесең, асырабасаң, ал манасың дагы токтоп калышпат эле. Маселе ошого маани берип, ошонун улуулугун, анын касиет кереметин түшүндүрүп, анан жашоодо ордун көрсөтүп берсең, балдарга. Бала ошону туура кабылдаса, биз ушунусу менен өзгөчө турбайбызбы деп, анан ал кайра эле элдик уул болот, себеби элдин баасын түшүнө баштайт. Эл ким экенин, кандай эл экенин, бул жашоодо эмне тапканын, эмне жаратканын, эмне өзгөчөлүгүн тааныганда, мен ушунун урпагы турбайм деп, анан ошол өзгөчөлүктү өзүнөн издей баштайт. Мына элдик уул деген ошо эл менен болгон бүтүндүктү, ажырагыс бүтүндүктү өзүнөн мындай чыгарыш керек да аны. Ошол тарбияда ушул нерсеге ушундай болбес. Ушуга көңүл буруп, балага анын көңүлүн бурдуруп эле, көңүл бөлгүдөй эле кылсаң, өзү калат аны калган.
ошончолук деңгээлде. А маселе биз түшүнбөсө да кулагына куйсаң, анда эч нерсе чыкпайт. Бизде бүгүн билим берүүдө ошондой процесс болуп атат. Баланы кызыктырбай туруп билимди шыкап атабыз. Кыргыз тарыхы ушундай болгон, бил деп туруп экзаменде баланча жылы эмне болду, ким болду десең, кызыкпаса ал жаттап айтса дагы бирок ал түшүнүгү жок болот. Кызыктырып койсоң, калган өзү табылат. Бүгүн булак, маалыматтын, билимдин булагы өтө көп. Жакшынакай кызыктырып, маанисин ачып берсең, тарыхтын эмне пайдасы бар экенин адам өзү табылат. Окуучулар дагы. Мен мисалы мектептерде азыр иштейм, ушу Кыргызстанда сабак берип жүрөм. Менин максатым кызыктыруу. Билимди балдар өзү табат азыр. Азыр эмне деген мүмкүнчүлүктөр бар. Болгону туура багыт көрсөтүп, анын ордун айкындап берсең, кызыктырып койсоң эле болду. Маселе ошол. Экинчи мурас дедик, мурас деле ошол. Үчүнчү маселе бул тил. Тил дагы тамыр. Тил өзгөчө маселе. Эне тилиң, ар бир элдин өзүнүн эне тили бар. Тил аркылуу көп нерсени билсе болот, түшүнсө болот. Себеби тил бул деген бул мисалы тилдин байлыгы сөздүн көптүгү менен ченелет дегендей. Ар бир сөзүң өзүнчө түшүнүк. Ар бир түшүнүк бул өзүнчө билим да, жашоодогу билим. Ар нерсени өзүнүн аты менен атоо деген сөз, ар нерсе жашоодо жагдай, учур нерсе, зат, буюм болобу, ар нерсенин аталышы ал бир түшүнүктү камтыйт. Ошол түшүнүктүн адамдын аң сезимде түшүнүктүн пайда болушу демек ал нерсени билгени. Билим тажрыйбасы элдин тилинен билинет. Тил аркылуу эл өзүнүн жолун, жашоосун, тажрыйбасын, билимин түшүнсө болот. Тил. Эгерде кайсыл элдин эне тилинде төл сөздөрүн төл сөзү көп болсо, төл сөз деп коет, жанагы однокоренные слова деп коет, оңгулуу сөздөр деп коет го бизде. Бир оңгул бир маанини туйуткан. Ошондой канчалык сөздөр көп болсо, демек ошончо билим тажрыйбасы бар жашоодо. Эгерде сырттан кабыл алган сөздөр көп болсо, анда бул эл башка билимге муктаж болуп, башка элдин билими менен өбөлгө болуп жашап келди деген сөз. А биздин тилде эмне деген сөздөр бар? Кээ бир түшүнүктөрдү кыргыздын тилинде башка тилге которо албайсың. Бул тилдин байлыгы бир эсеп, бирок эң өзөктүүсү бул элдин билими. Карасаев айткан экен убагында. Кыргыздын тилинин байлыгын башка элдер менен, башка, мисалы орус тили менен салыштырып мүмкүн эмес дейт. Мисалы адамдын басыгынын эле сүрөттөгөн эмне деген сөздөр бар дейт. Баланча кыдыңдап баратат дейт. Түкүнчө кодоңдоп баратат. Дагы бирөө барбаңдап баратат, бирөө тарсыңдап баратат деп. Ар бир сөзү бул анын басыгынын мүнөзү. Адамдын ким экендигин ошол мүнөзү адамдын ички өзүнүн сапатына, сыпатына жараша, ээлеген ордуна же болбосо тулку боюна жараша сүрөттөлүп коет. Ар бир учурга өзүнчө аталыш, өзүнчө сөз бар. Бул билим. Бири-биринен айырмалып билип атпайбы? Бирөө кедеңдеп баратса, бирөө кодоңдоп баратат. Экөө экөлүк да. Бирок ушуну орусча түшүндүрүп коюңузчу. Түшүндүрө албайсың да. Сөзмө сөз котормолор жок. Демек ошондой абал учурду адамдын тулку боюна же сыпатына жараша анын басыгын сүрөттөгөн түшүнүк, бири-биринен ажырата билген түшүнүктөр жок. Андайга муктаж болгон эмес, же болбосо ага маани берген эмес. А кыргыздар көрдүңөрбү эмнеге? Ошондой адамдын басыгына маани берип өз-өзүнчө атоо, демек адамды терең өңүлүп, адамга баа бергенди билген деген сөз да. Кыргыздын түшүнүгүндө адамдын ички дүйнөсү деген түшүнүк бар. Кыргыздын тилинде, ушундай сөздөр бар. Ички дүйнөсү, жан дүйнөсү бар, акыл дүйнөсү, сезим дүйнөсү деп адамдын ичин мондай дүйнөгө бөлүп карадыбыз. Денесинен тышкары. Акыл дүйнөнү сен адамдын денесинен таппайсың, ал материалдык түшүнүк эмес. Жан дүйнө дегенде сыйпалап кармай албайсың, өлчөй албайсың, салмактай албайсың. Сезим дүйнө дагы ошондой. Ал көрүнбөйт, колго кармалбайт. Бирок ошонун өзүн айтып, түшүндүрүп, анан сезим дүйнөсү өзүнчө иликтеп, көңүлү бар адамдын, сезими бар, туюму бар, көрүү жанагы тышкарыдагы эмне деген сүйүүнү, мисалы сагыныч билдирген эмне деген сөздөр бар. Куса болуу, жана башка деген. Ошонун баары сезимди бири-биринен айырмалап түшүндүрүп берүүнүн өзү, демек ошол абал жагдайды түшүнө билген. Жан дүйнө эмнеден турат? Адамдын дили, дити, ниет, пейили деген түшүнүктөрдүн айтуусунун өзү бул эмне деген керемет түшүнүк. Адамдын пейили деген биз көрө албайбыз. Ал кандай? Аны туя алабыз, сезе алабыз. Ага баа бере алабыз. Кең пейили экен. Пейили тар экен деп коебуз, Адамдын дилинде эмне жатат?
ак дил экен, ак эдил адам экен деп коет кыргыздар. Ошонун баарын атап айткандын өзү демек адамдын ички дүйнөсүнүн акыбал жагдайын түшүнө билген, бири-биринен ажырата билген. Бирөөнүн ниети ак экен, ой ниети бузулуптур деп айтабыз. Ошонун баарын Тил менен. өзүнчө сөз менен атоо демек бул эмне деген турмуштук билим тажрыйба. Ушундан эле кыргыздын те байыркы экендигин далилдеп атпайбы? Албетте. Мисалы жөнөкөй эле мисал тилдин байыркылыгын аныктоодо төл сөздөрү жашоодогу негизги түшүнүктөр бир муунду болсо, демек бул тил катары өтө байыркы доордо жаралгандын белгиси деп айтылат. Илимде ушундай ыкма бар экен. Себеби адам жөнөкөй эле түшүнүктүү. Жаңы төрөлгөн бала, ымыркай бала эң биринчи тили чыга баштаганда бир муунду гана сөздү сүйлөй алат. Себеби сүйлөө жөндөмү менен жооп бере турган могу тил, таңдай, көмөкөй. Булар өрчөйлүк болот. Булчуңдары чыңал элек. Ошон үчүн бирдей эле үн чыгарат. Ыйлаганда да жыргаган бирөңчөлүү үн. Анан ошол көмөкөй, тили, таңдайы үчөө кош иштеп атып туруп өпкөсү менен байланыштуу. Өпкөдөн чыккан демди тиги тил менен көмөкөйдүн булчуңуна жараша абанын чыккандагы үн өзгөрүлүп атпайбы? Ошону түшүнүп, анан ошону башкара билгенде анан сөздү атай баштайт. Анан ошондо да бир муунду араң айтып баштайт. Тил чыгып аткан кезде бала. Анан барып такш алгандан кийин эки муунду сөздү айта баштайт. Так эле ушунун сыңарындай алгачкы адамдарда тил жаңы жаралганда адам сүйлөй элек кезде эң алгачкы доордо адам эч нерсени жарата элек. Адам көз каранды жашоодо, табиятта. Анан бирок ошо табиятты таанып өзүнчө сөз берип атаганын өзү бул аң сезимдин белгиси да. Тил ошентип жаралат. Мисалы карасаңыз, табиятта тоо, жер, суу, таш, кум, бел, кыр, жон, чөп, гүл, бак деген түшүнүктөр табият негизги. Суу, жер, анан көк дейт асманда. Күн, ай деген түшүнүктөр. Күн, түн деген түшүнүктөр баары бир муунду болгону жашоону адам жаңыдан таанып баштаганда ошол ар бир учур жагдай буюнду атаганда бир муунду болсо бул тил эне байыркы тил деген. Дене мүчөсүн талдай аткан. Мына майрысы аякта. Дене мүчөсүн талдап аткандай кол, бут, баш, жан, тил, тиш, көз, бел деген түшүнүктөр. Жада калсак мына кан, анан жан деп атпайбызбы? Бир муунду сөз бул. Демек ошондо эле жан деген түшүнүк бар экен билген. Алгачкы доордо ошону атап койгон. Ушунун өзү өтө байыркы доордо тил жаралганын белгиси да. Деген сыяктуу. Тилге баланын көңүлүн буруш керек. Мына азыр бизде чоң көйгөй, азыр кыргыздар кыргызча сүйлөбөйт. Кыргызча сүйлөбөйт десе түз мааниде эмес. Мен азыр айтайын, кыргыз тилдүү мектептерде кыргыз тили, кыргыз адабиятын окуп атып, кыргыз балдар кыргызча сүйлөбөйт. Эмне үчүн айтайынбы? Жөнөкөй эле нерсе. Биз азыр кыргыз тилин окутуп атканда тамгалы тыбыштарын окутабыз да, анан кыргыздын тыбыштарын өзгөртүп сүйлөйт кыргыз. Мисалы, абышка деген сөз бар. Убакыт деген сөз бар. Чабалекей деген сөз бар. Ооба деп айтабыз, Ушул төрт эле сөздү айтам. Ушул сөздөрдү жазылышы билебиз кандай экен? Азыркы балдар жазылган боюнча окуйт. Абышка деп сүйлөйт. Убакыт деп сүйлөйт. Оба деп сүйлөйт. Анан чабалекей деп сүйлөйт. Туура. Кыргыздан сүйлөйт. Кыргыз убакыт деп сүйлөйт. Абышка деп сүйлөйт. Абышка деп сүйлөбөйт. Ооба деп сүйлөйт. Оба деп сүйлөбөйт да. Бирок кыргыздар азыр ушинтип сүйлөп калды. Кыргызча эмес болуп атат. Биз өзүбүздүн тилибизди тааныбай калдык. Сөздөрүбүздү буруп сүйлөп атабыз. Бул жерде албетте бул жазууга да анан үйрөтүүдө. Мисалы, мен айтам, бизде азыр тилекке каршы өтө чоң өкүнүч, бизде кыргыз илими жок. Бизде Советтер Союзунун илими бар. Кыргыз илими жок. Кыргыз тил адабиятын дагы кыргызча биз үйрөтүп атпайбызбы? Эми адабиятын айтпай эле коеюн, бирок тилин өзгөчө. Тил аркылуу адабиятка кетебиз да. Мына ушул жагында өксүктөр бар. Ошон үчүн жанагы элдик уулду тарбиялайм десең, ошол тилге, эне тилинин өзгөчөлүгүн таанытып, көңүлүн бурдуруп, анын ордун, анын өзгөчөлүгүн кызыктырып койсоң, кыргыздын тилин анын жүрөгүнөн табуу экен да, жүрөгүнөн салуу. Ооба. Ошондой негизде. Ошондо бул өтө мындай ошол нерсени баалап калса, анда ал элдик ул болбой койбойт. Болот сөз. Тамырга дагы өтө чоң олуттуу бир нерсе керек. Мен азыр тамыр деле айтып атам. Тамырга көңүл буруу. Дагы бир элдик ул болуу үчүн тарбияда талаптын бири бул тамырга байланыштуу. Бул жер суу, табият.
эгерде кыргыз адамы, кыргыз деп коелучу, өзүнүн баласына кыргыз жеринин, кыргыз табиятынын өзгөчөлүгүн таанытпаса, кызыктырбаса, баалаттырбаса, анда ал бала элдик ул боло албайт. Себеби жер, биздин жерибиз эмне? Тоолор, мөңгүлөр, шараккан суулар, тоонун арасындагы токойлор, андагы жаныбар, кийик, жапайы жаныбарларчы, кийиктерди айтып, тетиги илбирстен баштап жүрүп отуруп, жанагы тоо теке, эчки, кулжа, бугуларда айтып отуруп, ошонун баарын карачы, керемети ушул бири-биринен болгон айырмасын, ушуну жөн эле мээсине коюу эмес, көңүлүн бурдуруш керек. Табият калып чыгып, карачы, бул тоонун кереметине карачы, тигинсин карачы, буну деп туруп, анан аздан тааныш керек. Кыргыз тоосуз жүрө албайт. Тоо эмне үчүн керек экен? Эмне үчүн кыргыз тоо менен байланышкан, анан кыргыздын табият менен болгон байланыштагы бир өзгөчөлүгүн көңүл буруш. Эмне үчүн тоону тандап алды? Ооба, ушул жакта мен бир эле жөнөкөй нерсени, бир мисал келтирип кетейин. Өтө баарыбызга мындай түшүнүктүү мисал. Көчмөнбүз деп коебуз. Бирок көчмөндүктүн да түрү бар, бири-биринен айырмалган. Мисалы кыргыз көчмөн, казак деле көчмөн. Кыргыз казак бир боор элбиз деп айтып жүрөбүз. Туура, салтыбыз окшош, тилибиз окшош, көп нерсебиз окшош дейбиз. Бирок жашообуз да көчмөндүктө болгонубуз менен, бирок кыргыз менен казак асман менен жерде айырмаланат. Эмнеси менен дегенде, көчмөнчүлүктүн түрү, алар казактар талаа көчмөнү болсо, түздүктөгү көчмөндөр. Биз тоолуу көчмөнбүз. Илимде мындай түшүнүк бар. Кочевники делятся на две категории: вертикальные и горизонтальные. Горизонтальный бул талаа көчмөндөрү, бул казак, моңгол, бир типтүүлөр. А вертикальный бул тоо көчмөндөр, кыргыздар. Башка элдер мисал келтирем, кыргыз менен казактын айырмасын. Эми ошол көчмөндүктүн түрүнө жараша адамдын аң сезиминин калыптанышы, ой жүгүртүүсүнүн калыптанышы эки бөлөк болуп айырмаланат экен. Мисалы, талаа көчмөндөрүндө булардын илимдин тили менен айтайын, муну мен ойлоп тапканым жок, бул илимдин тили менен. Талаа көчмөндөрүндө ой жүгүртүүсү мындай, орусча айтканда плоскостное мышление коет. Түз ой жүгүртөт. Себеби алардын жашоо образы болгон көргөнү түп-түз талаа. Тегиздик. Эмнени көрсө ошону гана түшүнөт, ошону кабылдайт. Көрбөгөн нерсе ал үчүн жок. Себеби бардык нерсе жашоодо алынып көз көрүнө көрүнүп турат. Көрүнбөсө демек алыс жок. Же жок, же өтө алыс. Болгон эле ошол. Тоолуу көчмөндөрдө, кыргыздарда биздин ой жүгүртүүбүз орусча айтканда пространственное деп коет, мышление. Ал эмне деген сөз? Биз тоодо көчүп коруп жашап отуруп, мисалы биз бир тоону карап туруп, бизге көрүнгөн тоонун бетин айтып атабыз, бияк мындай экен, тигиндей экен. Бирок биз тоонун көрбөгөн бетин элестетебиз. Кыргыздын ой жүгүртүүсү ушундай. Күнгөй тескей. Туптура. Себеби мындай. Эгерде тоонун бетин карап туруп, ал күнгөй бет экенин билип турса кыргыз, күнгөй бет жылаңач болот. Токой аз болот. Кургак болот жайында. Демек, биягы күнгөй болсо, тескейинде чөп бар, ным бар деп, токой бар деп биз сезебиз аны. Биз оюбузда кой тоонун күнгөйүнө баралы, ал жак жакшыраак деп. Ошого жараша биз 4 мезгилде 4 журт которуп атпайбызбы кыргыздар? Биз азыр жайлоо менен кыштоо дегендерди түшүнүп калдык. Сөзүбүздө колдонгонубуз. Кыргызда жаздоо менен күздөө деген түшүнүктөр бар болчу. Ар бир жыл мезгилине жараша журт которчубуз. Мисалы кышында кыштоо түшүнүп атабыз. Бул тоонун этегинде ыктуу, күнөс бет, мындай ыңгайлуу, жылуу, жумшак кышты өткөргөнгө. Жайлоодо мүмкүн болушунча бийик жерге барабыз. Салкын, мал да кыйналбагандай, өзүң дагы кыйналбагандай ыңгайлуу жерде карайбыз. Мындай отун суусу кенен болгон, малга ылайыктуу, адамга да ылайыктуу жайлоо. Бирок ортодо күздөө менен жаздоо бар. Жаздоо деп биз тоонун күнгөй беттерине чыкчубуз. Эмне үчүн? Себеби жазында күндүн нуру бир аз бийиктейт, кышкы аранда. Бирок тик эмес. Анан мындай 45 градус бурчу менен тийсе, бирок тоонун күнгөй бетине күндүн нуру 90 градус менен тиет дагы, ошол жакта эң биринчи кар эрийт. Эң биринчи чөп чыгат. Түз жерде кар кечирээк эрийт. Ана ошонун өзгөчөлүгү, табияттын өзгөчөлүгү. Бул көчмөндөр көчүп жүрүп отуруп өзгөчөлүгүн байкайт дагы, жазында күнгөй бетте көчөт дагы, ошол жерде эң биринчи чөп чыгат да, малга да ыңгайлуу, өзү да жылуураак. Ал жерде тоң биринчи кете баштайт. Жайында жанагындай эң бийик жерге чыгабыз. А күздө каяка түшөбүз? Күздө деп кыргыздар тоонун тескей бетин айтат. Себеби жазында биягы эригенде
тескей беттин кары эрибейт, көпкө чейин кар турат. Анан жай күн өтө бийик көтөрүлгөндө күнгөй бет кургап калат, курап калат. Ооба. А өйдө тоонун эң өйдөгү чети салкын боюнча тура берет, а тескей бет нымдуулук сакталат. Себеби кар жаңыдан эрип баштайт. Нымдуулук сакталып, чөп көк бойдон тура берет. Күзүндө кайра күн ылдый түшөт дагы, күзгө тескей бетте чөп жашыл бойдон нымдуулук сакталып тура берет. Күзүндө ошол жака барат. Мына жашоо. Кыргыздын көчмөн, казагың деле көчмөн, бирок ал тала көчмөн. Биз тоолуу көчмөнбүз. Тоолуу көчмөндөр жашоонун ыңгайын сезип билип, тоонун аркы берки бетин билген үчүн биз ой жүгүртүүбүз дагы жанагы пространственный деген ошол биз мындай көргөн, көрбөгөн жакты да элестетип ой жүгүртө алабыз. Аталаа көчмөндөрү көргөн жери, мисалы тазык казактарда жаздоо күздө түшүнүк жок. Алар көчүп калган. Аларда кыштоо жайлоо деген да түшүнүк жок. Жөн эле көчүп калып жүрө берет. Тала көчмөн. Алар бир жерде түгөнгөндө экинчи жерге кетип берет. Болду. Анан тоону тандагандыгынын дагы бир себеби. Жанагы кыргыз болуп ошол биздин заманга чейин деп атпайбызбы, ошондо кыргыз улуту бар эле, кыргыз эли бар эле, мына бүгүнкүгө чейин келди деп. Анан ошол жанагы канчалагы тарыхты алып карасак канча жолу чабылды, чачылды. Тоо сактап Ошондо жок болуп кетпестин дагы бир үрөөнү ушу тоодо жатабы деген ой бар. Албетте, тоо деген мисалы стратегия. Башка элдерге мисалы талаадан, түздүктөн, токойдон келген элдерге жоо келсе, ошол элдерден жоо келсе, анда тоолуу көчмөндөр өтө оңой кутулуп кетишкен. Эгер туруштук бере албаса. Тоонун койнуна наркы берки ашууларга ашып, тоодо жакшы өзүн алып жүрөт да, билет да тоонун сырларын билет. Сырын билет. Сырын билбеген тоону тааныбаган адам бара албайт. Чыга албайт биринчиден. Ага жөнөкөй физиологиялык жөндөмү да жетпейт. Жана түтөтүп канча кишилер өлгөн. Мисалы Македонский эмне үчүн Тиграхаут сактан багынталган эмес. Себеби тоого кирип кетип алардын аркасынан куя алган эмес да. Биринчиден тоо тааныбайт, экинчиден түтөк болуп кан басым көтөрүлүп баса албай калган бийик жерде. А көчмөндөр 1000 жылдар бою ошол жакта жашап өтүп, физиологиясы ошого ыкташып жашап калган, анан көчүп конуп жашай берген. Бул дагы өзгөчөлүк. Ошо кайсы жерде жер десең, ошол мекендин, жердин биздин учурда тоолор. Биздин кан жаныбыз менен сиңген да биз тоосуз кыргыз жашай албайт. Ошон үчүн жанагы элдик уул деген элдин мүнөзүн, элдин ой жүгүртүүсүн түшүнүш үчүн табиятын билиш керек. Бул тамыр. Тамыр деген ошондон биз азык алып, ошону менен биз жашайбыз. Биздин эл катары, адам катары биринчиден, анан барып элдин өкүлү катары сен ушул нерсени түшүнүшүң керек. Бул тамыр. Ушуга көңүл бурдурсаң балага, көңүл ушуга түшүп, түшүнүп калса, баалап калса, ал элдин жүгүн көтөрбөй койбойт. Элдин кызыкчылыгын көздөбөй койбойт, себеби ал өзүн тааныйт, элин тааныйт. А өзүн эл менен бир бүтүн деп эсептейт. Экинчи маселе билим деп атабыз. Билим эми жалпыбызга тиешелүү. Таандык бул эми чоң өзгөчөлүк. Билим дегенде билимдин эки түрү бар. Биринчи азыркы адамдын билими деп коебуз. Илим, билим деп мисалы математика, физикадан баштап бул түшүнүктүү. Аны эч ким четке кагытпайт. Экинчи жашоо билими деген бар. Мына ушуга көңүл буруш керек. Жашоо билими деген мисалы ар бир элдин өзүнүн бул жашоодон топтогон билимдери бар. Ал макалдарында, дастандарында, эпостарында. Ал жада калса салттарда, үрп-адаттарда бар билим. Билген үчүн ошондой эрежелерди иштеп чыгат. Жашоодо бир чындыкты аксиомун билген үчүн макал кылып калтырып кетет. Ушул жашоо билими ар бир элдин өзүнүн тажрыйбасынан, турмуштук тажрыйбасынан келип чыккан жашоо билиминин топтомун түрлөрдө ошол билимди сактап келет дагы. Ошону балдарга, өсүп келаткан балаңа таанытышың керек. Ошону кызыктырыш керек. Ошого көңүл бурулуш керек. Мисалы, бүгүн биз ушул нерседен абдан мындай чоң жоготууга учуп атабыз. Мисалы, кыргыз айтат: "Ай, баланчаны кылба, түкүнчөнү кылба, муну кылышың керек." Эмне үчүн деп балдар сурайт. Кыргызда бүгүнкү тилекке каршы эки эле жооп. Жаман болот деп коет, тыюуга келгенде. Ооба, салт тыюуларга келгенде. А экинчиси, эгер жакшысы болсо, эми шыл ата-бабадан бери ушинтип келатат, ушуну жасаш керек дейт. Түшүндүрмөсүн айтпайт. Мына, демек, билимди унутуп калган. Туура айтасыз. Анын аткаруусун билет, бирок билимдин өзүнүн философиясын түшүнбөй калган. Биз бүгүн ошонун баарын иликтеп, тереңине чейин жетип, бири-биринен айырмалатып, чечмелеп түшүндүрүп атабыз Кыргызстандын сабагыбызда. Ошону түшүнгөндөн кийин ар бир кыргыз, каны кыргыз адам түшүнөт, себеби канда бар, улуттук эс тутумда бар, ошол ойгонот. Ошол мен айтам, ошол файлдар келип туруп биздин программабызга иштей баштайт. Ошондо кыргыз экенин аны тааный баштайт.
Демек билим жашоо билимде көп сыр жатат. Ал биздин салттыбызда, ал биздин үрп адатыбызда, ал биздин тыюуларыбызда, ал биздин ырымдарыбызда. Ал жашоо билими. Эрежелер ушундан иштеп чыгат. Андан сырткары макал, дастан, чыгармачылыкта дагы көптөгөн билимдер жатат. Ар бирин чечмели. Мисалы, жанагы эле Арыстанбектин сөзүн мисал келтирип атпайбызбы? Кайсы макалды алып жашоонун билими? Мына эмне деген ошого кызыктырыш керек баланы. Маанисин, бир экөөнүн маанисин чечмелеп жашоого байлап койсоң, бүттү. Ал ошо менен кызыгып калса эле, андан аркысын өзү казы берет, адамдын акыл эси иштей баштайт, аң сезим ойгоно баштайт, анан улуттук эс тутум иштей баштайт. Мына айтып атпайсызбы билим деп. Билимдин арты ийгилик да. Албетте. Ошону сиз айткандай ачыктап, тактап, баланын акыл эсине киргизүү бул салттуу билим да. Ооба, салттуу тарбия. Мисалы, билимдин жашоодо ордун 1000 жыл илгери эле Жусуп Баласан айтып атпайбы? Кут билим деп чыгармасын айтып. Кут атку билик деп коет, кут алчу билим дейт. Эми кандай келбесең да, мисалы, кут билимдин чыгармасын окусаң, бул жерде мамлекетти башкаруудан баштап, негизде мамлекет куруу, мамлекетте адилет башкаруу идеясы турат. Бир версиясында, уңгулуу версиясында чыгарманын аты кут билим эмес, кут алчу бийлик деп аталат. Кут атку билик. Бийлик деген сөз. Бирок Советтер Союзунун таасири менен билим деп чектегенде деле ошондо деле баары ошо мамлекетти ким башкарат? Билимдүү адам башкарат. Мисалы, чыгарманын ачканда эле биринчи бетинде 2 сап сөз турат. Жусуп Баласан жазып атат. Элдин акылы деп. Бирди билген тирик дейт, миңди билген билик деп атат. Бирди билген адам тиричилигин оокатын жүргүзүп кетет, өлбөйт. Бир нерсени билип алды. Мисалы, нам жашаганды үйрөнүп алды, набайчылык кесип. Билим да бул дагы. Өздөштүрүп алды, нан жаап, ушинтип оокатын тиричилигин жүргүзүп, курсагын торуп, балдарынын оокатын жүргүзүп, өлбөйт да. Турмуш тиричилик жүрө берет. А миңди билген билик деген сөз, көптү билсең, сен бийликке чейин барасың. Же болбосо сен бийлейсиң, сен элди башкарасың, мамлекетти башкарасың. Өз жарыгыңды элге чачыратасың деген сөз. Мына элдин уулу. Элдин уулу деген ошол. Билимге басым кылыш керек. Бул экинчи нерсе, билим. 3 нерсеге көңүл буруш керек деп айттык. Биринчи тамыр, кенен түшүндүрдүк. Экинчи бул билим. Билимде негизгиси жашоо билим өз өркүтөсү. Сен эл катары, улут катары сени турмуштук тажрыйба, билим тажрыйба, билим казынаң деп коелу. А үчүнчү бул тазалык. Мына тазалык деген бул мисалы өзгөчө кыргызда тазалыкка өзгөчө маани бергенбиз. Жанагы аруу эл деп коет го, аруу деген сөз нерсе бар. Мисалы, ар намыс деген түшүнүк бул дагы тазалыктын бир үлгүсү. Ариет деп коебуз. Кыргыз башынан бери тазалыкка көп маани берген. Мисалы, табияттын да тазалыгын бузган эмес. Табияттын өзүн бузган эмес. Табиятта баардык ордорду менен болсо, ошо табиятка кол салып, табиятты бузбай, табият менен шайкеш жашаганды үйрөнгөн эл болгондон кийин, ошол тазалыкты, тууралыкты туу туткан. Анан кыргыздар бирок ошону талап кылган. Тазалык, мисалы, жашоонун формуласы бар адамдын жашоого карата болгон ээлеген ордуна жараша. Ой, сөз, иш. Биз айтабыз го, асыл ой, ак сөз, адал иш деп айтабыз. Мына кыргыздын формуласы. Оюң асыл болсун, тунук болсун дейт. Сөзүң ак болсун, туура болсун деген сөз. Анан ошондо ишиң адал болот. Иш, ар бир иштин башы ойдон башталат. Оюң асыл болсо, ишиң адал болот. Оюң асыл болсо, сөзүң да ак болот. Бул эми жашоо формуласы. Ушул тазалыкты биз түшүнүшүбүз керек. Анан мисалы, сөздүн тазалыгы, туура сүйлөө, булгабай сүйлөө деген. Биз бүгүн сөздү тааныбай, туш келди сөздөрдү эптеп мындай жакындаштырып, же болбосо ушулго деп мындай божомолдоп эле сөздөрдү колдонуп сүйлөйбүз. Мазмунун тереңин түшүнбөй туруп сүйлөйбүз. Бул да туура эмес. Ойду да мисалы, ойдун тазалыгы деген эмне? Оюңда дагы бирөөгө жамандык каалаба. Оюңда дагы бирөөнү алдайын дебе деген нерсе ойдун тазалыгы, сөздүн тазалыгы дагы. Анан иштин тазалыгы, кызматтын тазалыгы. Таза иште, уурдаба, бирөөнүн эмгегин жебе, деги эле бирөөгө зыян кылба. Ишиңдин тазалыгы деген сөз, сен өзүңө пайдалуу болуп бирөөгө зыян келтирген иште бул таза иш эмес деген сөз да. Ошондой мааниде тазалыкты үйрөнүш керек. Арулук. Анан мисалы, тазалык деген адамдын ички дүйнөнүн тазалыгы. Дилиндеги, ниетинде, пейилиндеги тазалык, бул өтө терең тема. Бул адамдын жан ички дүйнөсүнө үңүлгөндөгү тазалык эң биринчи ошондон башталыш керек. Мисалы, асыл ойго, таза ойго адам качан келет? Качан жан дүйнөсү таза болгондо. таза. Демек маселе тамыр ошакта жатат. Бул жеке адам өзү. Ошол тазалыкты адам көкүрөгүнө, жан дүйнөсүнө уюта алса,
анан ою таза болсо сөзү таза болот, иши да таза болот. Баланы ошол ата-энеси уютуп атпайбы, э? Ооба. Ошол тазалыкты Жашынан. балага көңүл буруш керек, тазалыкка. Көңүлүн кантип бурат баланын? Эң жакшы нерсе, мисалы тарбияга келгенде биз тарбия жөнүндө сөз кылабыз. Тарбияга келгенде көптөрү түшүнөт. Мисалы тарбия деген мектептен бериш керек. Мектептен атайын келип окуп атпайбы, мына тарбияны ошол жакта бериш керек. Эң кызыгы тарбияны билим процесс катары тарбияны берүү, ал анча жыйынтык бербейт. Тарбия өзү табигый кандай жүрөт. Бала мисалы кыргызда макал айтып турат. Мына бул деле билим. Уядан эмнени көрсө ушканда ошону алат деген сөз. Балага тарбиянын эң биринчи башаты бул ата-эненин жүрүм туруму. Тарбиядан өзү. Себеби ата-эне эмнени кылса, эмне жасаса, кандай сүйлөсө, кандай ойлоп, кандай ишке ашырса ошону тарбия деген ошол. Бала ошону көрүп туруп, жашоо ушундай турбайбы, ушундай болуш керек турбайбы деп ошону кабылдай баштайт. Тарбия деген сырткы чөйрөдөгү таасирди кабылдоо, бул тарбия. Анын үстүнө баягы дүйнө таанымында көзүн ачкандан баштап ата-энеси жанында болсо, экөөнөн башка киши ишенбейт да. Таянар, ишенер кишиси жакын ошол да. Анан алардын сүйлөгөнү, жасаганы, бири-бирине болгон мамилеси мына ошонун өзү тарбия. Демек, балага ушул көңүл бурдурууда, мисалы, ошол тазалыкты атасы менен энеси, аял күйөөсү бири-бирине болгон мамилесинде, сөзүндө, кылган ишинде тазалыгы болсо, ошону көрүп баалайт. Ушунча керек турбайбы. Бирөөнү алдабай, бирөөгө жаман карасанат кылбай, кара ниеттик кылбай, өзүнө дагы, башкаларга дагы ошондой мамиле кыла баштаганда ата-эне, бала ошону көрөт. Анан ошону кызыктырыш керек, аны түшүндүрүш керек. Мындай кылбасаң, анда момундай болот деп жаманын да кошо таразага салып берсең, ак карасынан. Анан ошо бала түшүнөт да, анан кокуй, мондай болуш керек турбайбы деп, анан өзү ыктыяры менен ошого макул болот. Жана биз башында айтканда, улуттук тарбия институту жок бизде. Тарбия институт катары жок. Ал системалуу, иреттелүү, жаш кургандан баштап улуу муунга чейин. Улуу муунда да тарбиялаш керек болсо. Ошого чейинки таасир берүүчү, анын аң сезим калыптоочу бир билимдер кеч керек. Мына ошонун баарын институционализация деп коет, институционалдык жолуна салуу, бул тарбия институту болуп эсептелет. Биз ошону мамлекеттик деңгээлде ишке ашырсак, өтө оңой, себеби чоң каражаттар бар. Мисалы, маалымат каражаттары бул эң чоң тарбияга чоң таасир берүүчү каражат. Ошол жерге биз жанагы жөнөкөйдөн баштап, же болбосо бала төрөлгөндөн баштап, өзүн алып жүргөн мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл ала турган деңгээлге чейинки тарбиялык маанидеги билимдерди беришибиз керек. Ошол эле кут билим мамлекетти кантип башкарыш керек. Тарбиясы ичинде жатат. Бул тарбия. Биз ошону ачып, жакшы ачып, талдап, иликтеп, чечмелеп, турмуштук мисалдар менен балдардын курагына жараша ошону адамдын курагына жараша, кабыл алуусуна жараша. Тетиги жаңы төрөлгөндөн баштап, мындай эс тартып калгандан баштап, адам мамлекеттик деңгээлде эң чоң кызматка, мисалы президент болгондон чейинки куракка чейин тарбиялаш керек. Элдик уулду тарбиялоодо бала кезинен баштап тарбиялап отурсаң, анан өзүнүн курагына жараша тиешелүү нерселер жүрүп отуруп, мамлекетти башкаруу деңгээлге чейинки тарбиялык билимдер бар да. Ошону чеги менен келип ошого жеткенден кийин, анан маселе ушундан президент болобу болбойбу, ал экинчи маселе. Тарбиябызды жөнгө салып, иреттеп туруп, нугу менен кетсе, элдик уулдар тарбияланса, анан барып ошолордун ичинен эң татыктуусу өзүнөн өзү эле көрүнүп чыгып калат. Элис мырза, сизге чоң рахмат айтам. Анткени мына биз жогоруда атанын уулу деген маселеден биз элдик уулга көтөрүлүп чыктык. Биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы ошо элдик уулду тарбиялоонун дагы бир башка өңктөрүнө токтолобуз. Сөздүн аягында айтарыбыз, кийинки көрсөтүүдө ушул жана сиз айтып аткан ушул салттуу тарбия берүүдө айрым бир нарыктуу эрежелердин маани маңызын өңктүн ачып беребиз деген тилектемин. Саламаттаңыздар. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң.